Улуу инсандар жөнүндө кызыктуу фактылар. Чыңгыз Айтматов. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Алгачкы интервьюсун 6 жашында Ленинчил жаш газетасынын кабарчысы Райкан Шүкүрбековго берген жана анда чоңойгондо шофер болом деген. Алгачкы эмгек акысын бала кезде котормочу болуп алган. Колхозго келген асыл тукумат уу чөптү жеп өлгөндө, аны текшерүүгө келген орус комиссияга иштин жайын түшүндүргөн. Кубанган чабандар аны козунун жилиги менен сыйлаган. Улуу ата мекендик согуш башталып калганда, чоңдор жоктугунан 14 жашында эле айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген. Эң биринчи чыгармасы газетчи Зүйө 24 жашында газетага жарыяланган. Айтматовдун чыгармалары 200дөн ашуун чет тилдерге которулуп, бир канча өлкөлөрдө фильмдер тартылган. Эмгектери үчүн социалисттик эмгектин баатыры наамына, Лениндик сыйлыкка жана 3 жолу СССРдин мамлекеттик сыйлыктарына татыган. 1997 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Жазуучунун аты Россия, Казакстан, Түркия, Азербайжан, Өзбекстан жана Люксембург өлкөлөрүнүн көчөлөрүнө коюлган. Ыр түрүндө жазылган Ысык көлдү сагынуу чыгармасына обон жаратылган. Өмүрүнүн акырына чейин автомобиль айдоону үйрөнө алган эмес. 1992 жылдан 2007 жылга чейин Европанын бир нече өлкөлөрүндө элчилик кызматтарда эмгектенип, чыгармачылыгын уланткан. Биринчи жубайы Керезден Санжар жана Аскар аттуу уулдары, экинчи жубайы Мариядан Ширин аттуу кызы жана Элдар аттуу уулу бар. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда Германияда Нюрнберг шаарында каза тапты. 2008 жыл Кыргыз Республикасында Айтматов жылы деп жарыяланды. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.